Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Телекөрсөтүү жана радио берүү жөнүндөгү мыйзамдын эрежелери сакталбагандыгы үчүн 4 телеканалга айып салынды. Бул маалыматты 27 декабрдагы маалымат жыйында Маданият жана маалымат туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков билдирди. 2017 жылы эфирдеги көрсөтүүлөрдүн жарымынан аз эмес бөлүгү мамлекеттик тилде жана көрсөтүүлөрдүн 50% аз эмеси ата мекендик өндүрүш болушу керек деген мыйзам күчүнө кирген. Кадырбековдун айтымында UTS Media жана OVA TV телеканалдарына 20-30 миң сомдон айып салынды. Ошондой эле Media Selling компания жана НТВ ЖЧКсына айып салынган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жаңы жыл майрамына байланыштуу фатвасы чыкты. Анда Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген жана бекитилген расмий майрамдарга карата дин кызматкерлери тарабынан тескери үгүт иштери жүргүзүлбөсүн деп айтылат. Буйрукта аткаруу милдети муфтияттын түзүмдөрүндө бардык диний кызматкерлерге жүктөлдү. Дүйнө эли жыл сайын 1 январда белгилеген календардык жаңы жыл майрамы Борбор Азия мамлекеттеринин баарында советтик жана светтик майрам катары калыптанып калган. Кыргызстандагы айрым дин өкүлдөрү маал менен жаңы жыл майрамына каршы чыгып сындап келет. Бул социалдык тармактарда кызыл чекке талаш жараткан учурлар болгон. Бүгүн 30 декабрда саат 11:00 Бишкек шаардык кеңешинин имаратынын алдында футбол күйөрмандары чогулат. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири бүгүн 30 декабрда билдирди. Анын айтымында футбол борборунун курулушу өтө маанилүү. Аны эмки жылга калтырбаш керек. Ушул көйгөйлүү маселени бат чечүү үчүн мэриянын алдына чогулушканы жатат. Эске сала кетсек, кайтарымсыз грант катары $10 миллион футбол борборун куруу пландалган. Футбол федерациясы мэрия ушул жылдын 31 декабрына чейин жер тилке бөлүп бербесе, грант башка өлкөгө берилип кетерин алдын ала эскертишкен. Бул маселе боюнча шаардык кеңештин депутаттары бир нече жолу отурумга чогулгандар менен маселесин карап бүтө элек. 27 декабрда карашмак, бирок каралган эмес. Депутаттар бул маселени келаткан жылдын 14 январына жылдырып коюшкан. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев кабарлар KG сайтына берген маегинде Кыргызстанда президенттер ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланышына шарт түзгөндөрдүн бири Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев экенин айтты. Конституцияны Өмүрбек Чиркешевич өзү жазган. Керек болсо президенттер бүгүнкүдөй ашыкча укуктарга ээ болушуна Текебаевдин өзүнүн салымы чоң. Биз президенттин укуктарын азайтабыз десек, муну эл чечиши керек. Азыр президент тышкы саясатты аныктайт, башка маселелерге да жоопту, деди Исаев. Өмүрбек Текебаев 26 декабрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, президент Сооронбай Жээнбеков 25 декабрда пресс-конференциясында өкмөт аткарган иштерди мен кылдым деп, премьер-министрдин ыйгарым укуктарын алып алганын айтып, Жээнбековду баш мыйзамды бузбоого чакырган. Ал бийликти мыйзамдын чегинде иштөөгө үндөгөн. Текебаев мурда президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийлик узурпация болгонун, ал процессте уланып жатканын билдирген. Азырынча президенттин аппараты Текебаевдин айткандарына жооп бере элек. Нур-Султандагы тубаса буту жок төрөлгөн Али Турганбеков белгилүү футболчу Криштиану Роналду менен жолукту. Али Роналду менен топ ойноп, кумири менен кучакдашып, ага Казакстандан чыккан шоколад тартуулады. Ал эми спортчу баланын тобуна кол тамгасын коюп берген 11 жаштагы Али Турганбеков футбол жылдыздары Лионель Месси, Диего Марадона, Неймар, Кавани жана Эмбаппе менен жолугууга жетишкен. Ошондой эле Нурмагомедов Алматыдагы ММА турнирине конок болуп келгенде Али менен жолугууга жетишкен. Өкмөтчү облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловдун дарылануусуна 3,5 миллион сом бөлөт. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Самат Курманкулов Кой Ташта 7 августта мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башына таш тийип, оор жарадар болгон. 11 августта Орусиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12 августта Москвага которулган. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Курманкулов эрдик медаль менен сыйланган. 11 ноябрда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Москвага барып, Самат Курманкуловго сыйлыгын тапшырган. Бөлүнө турчу каражат саламаттыкты сактоо министрлигинин ушул жылдагы бюджетинен каралган.
Улуу Британиянын 66 жаштагы тургуну Генри Приддинг учурда жасалма тил менен жашайт. Мындай абалга жетишине анын чылым көп чеккени себеп болгон. Бул окуя тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык 12 жаштан бери чылым чегип келген Генри 62 жашында рак илдетине кабылган. 14 саатка созулган операцияда Генринин 10 тишин жулуп, терисинен жасалма тил коюшкан. Ал эми жаагын карматуу үчүн бетине металлдан темир ийне орнотулган. Ушундай жыйынтыгга кептелгенде гана ал чылым чегүүнү токтотуп, башкаларга да жаман адаттан арылууну сунуштаган. Кызыгы, анын жубайда бир нече жыл мурун өпкө шишигине кабылып чылым чегүүнү токтоткон. 2012 жылы химиялык терапияны өткөн соң жубай илдеттен арылганы белгилүү болгон. Ушул окуядан соң Генринин 5 баласы, 12 небереси тең чылымдан алыс жашап келишет. Футбол Федерациясы Бишкекте футбол борборуна жер бөлүп берүү маселеси боюнча түшүндүрмө таратты. Акыркы күндөр аталган маселе боюнча ар кандай маалыматтар тарап жатат. Андыктан Футбол Федерациясы бул боюнча түшүндүрмө берет. Футбол Федерациясында эл аралык футбол уюмдардын гранттык каражат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. МБЛ мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш үчүн акыркы жылдары футбол борборун куруу үчүн убактылуу колдонуу үчүн жер бөлүп берүү өтүнүчү менен расмий түрдө Бишкек мэриясына кайрылган. Ал борбор курулуп бүткөндө мэриянын балансына өтмөк. Долбоорду ишке ашыруу этабында документтерди чогултуу, курулушу жана колдонуу жер мэриянын карамагында болот. ФИФАнын шартына ылайык жер федерациянын менчиги болуусу мүмкүн эмес, ал акысыз колдонулууга мүмкүн болушу керек. Бул сөзгө ылайык Ош шаарында иштеп жаткан футбол академиясы мисал боло алат. Ал жер узак убакытка колдонууга берилген, бирок футбол федерациясынын карамагында эмес. Бишкек мэриясынын маалыматына грант бөлүп берүү боюнча тиешелүү документтерди көргөзүү шартын койгон. Биринчиден, мэрия кандай формада сурагандыгы боюнча суроо туулат. Кат жүзүндөбү, билдирмеби же расмий кайрылуу мененби? Экинчиден, футбол федерациясы гранттын өлчөмү долбоордун өзүнөн көз каранды. Долбоордун өзүнөн жердин аянтына жана анын конфигурациясына ылайык. Ошондой эле долбоордун документи, эскизи, жумуш долбоору жана сметалык документтер жок болсо ким грант берет? Аларды түзүү үчүн бөлүнүп берилген жер менен түзүлөт. Чындыгында бизге бир катар жерлер сунушталган, бирок объективдүү шарттар менен жарабай калган. Ак өргөдөгү 3,5 гектарлуу жер, футбол борборун куруу үчүн 8-10 гектарлуу жер керек. Кара Жыгач сейил багы, бул жер Токой парк аймагы. Курулуш иштери үчүн бак-дарактар кыйылса, шаардын экологиясына таасир берет. 11-кичи райондогу карьер, анын тереңдиги 80 метрдей. Аны толтуруу үчүн эле 1 жылдык иш жана гранттык каражат коройт. Аламүдүн районундагы жер. Бул жер мэриянын карамагына кирбейт. Эмгек резервист спорттук комплекси, бул жер да мэриянын карамагында эмес, Билим берүү министрлигинин карамагында. Футбол федерациясы бул боюнча бардык суроолорго жооп берүүгө даяр деп айтылат маалыматта. Америка ушул жылы массалык адам өлтүрүү боюнча рекорд койду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда Associated Press агенттиги жыл жыйынтыгын чыгарган. АКШда 2019 жылы 41 массалык кыргын болуп, анын ичинен 211 адам каза тапкан. Бул аталган кырсыктарда жабырлануучуларды кошпогондо бир эле окуяда 4төн ашык адамдын өлүмү менен аяктаган. Бул жылы эң көп адамдын өлүмү менен коштогон кыргын 22 майда болгон. Ал Вирджиния Бичте катталып, кырсыктан 12 адам каза болгон. Ал эми август айында Эль-Пасода 22 адам мерт кеткен. 41 массалык кыргындын 33-ü Калифорнияда катталган, алардын көпчүлүгү ок атышуу менен коштолгон. Өмүрбек Бабанов быйылкы жылдын коркогуна айланды. Быйыл жазында Өмүрбек Бабанов келет экен деген сөздү Өмүрбек Бабанов өзү таратты. Электораты жакшы күттү. Кыргызстандын соц тармактары Өмүрбек Бабанов тууралуу гана сүйлөп калды. Арийне келер күнү Өмүрбек Бабанов электоратын алдап коркуп келбей койду. Экинчи ирет Атамбаев камалганда Бабановдун сөзү чыга баштады. Ал ушул учурдан пайдаланып Кыргызстанга келди. Дагы эле Арийне аны күтүп жаткан электораттын оюн түшүнгөн жок. Анын кадыр баркы жок дегенде ал Москвада качып жүргөндө жакшы эле. Өмүрбек Бабанов келди, ар кимден коркуп жүргөн үчүн анын жазында кадыр баркы эл алдына түштү. Үчүнчү рет Республика партиясын Өмүрбек Бабанов көп жылдан бери жетектеп, ал эмес Бакыт Төрөбаев башында турган Өнүгүү Прогресс партиясын, Алтынбек Сулайманов башында турган Бир Бол партиясын өз партиясынан чыгарды. Ал эмес бир учурда Республика партиясынын фракция жетекчиси болуп турган Канат Исаев Кыргызстан партиясын көтөргөн. Бирок жүрөгү жок Өмүрбек Бабанов өзүнүн бир тууган жээни
Нурлан Жээнчуроевго Республика партиясын энчилеп берип, өзүн саясаттан кеттим деп элге жарыя кылды. Мезгил укмуш эртең кандай саясат болот ким билет. Эгер саясат Өмүрбек Бабановго ыңгайлуу шарт түзө турган болсо, анын саясатты таштагам деген сөзү коркоктук болуп саналып калышы мүмкүн. Жакында президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын берип жатып, Бабанов туурасында берилген суроого жооп берди. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодо мага эң негизги атаандаш болгон. Кийин кандайдыр бир себептер менен ал өлкөдөн чыгып кетти. Бирок ага түшүндүрмө берди. Анын түшүндүрмөсүндө дагы менин атымды аралаштырганга аракет кылышты. Бирок Өмүрбек Бабановдун таржымалында чоң бизнес менен саясаттын кызыкчылыгы аралашып кеткендигинин эң таза накта үлгүсү. Азыр эми ага шарт түзүлдү, экономикалык иштери бар экен. Азыр тергөө иштери жүрүп жатат, өзү чын бышыгын көрсөтсүн, деди президент. Башкысы президенттин Өмүрбек Бабанов менен ишти эле жок. Ал өз алдынча электоратын качырып жатат. Азизбек Келдибеков, Nazar News, KG. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.